Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyühellezine amenu kulû min tayyibati ma razaqnakum. O iman keltirgen pendelerim, silerge gırıskı kılıp bergen nerselerden tazaların jegile deydi. Bir toğandar bul dünyadagi jaşoobuzdan maksat Allah Ta'alaga bolgon kulçuluk eken, Allah Ta'alanın razılığına jetүү degen uluu maksatыбыз бар. Бирок ошо максатка жетели десек, дуаларыбыз кабыл болуусун каалайбыз. А дуанын кабыл болушуна эң биринчи шарт таза адал тамак жеш. Бир туугандар аалымдарыбыз айтат, бул дүйнөдө кулчулуктун 10 түрү болсо, ошонун 9-у адал тамак жеште болот дейт. Бардыгыбыз ушу нерсеге ниет кылып, аракет кылып, ашказаныма эч убакытта арам тамак таштабайм деп ниет кылалы. Илгери биз сыйлаган аалымдардан бири ушу өмүрлөрүнүн акырында отуруп, ушу карып калган учурларында шакирттерине ошентип отуруп айткан экен. О балдарым, бул дүйнөдө мен бир арпанын данынчалык дагы бир азыкты билип туруп ашказаныма арам азыкты таштабадым деген экен. Билбей таштап алсам эми Кудайым кечирген болсун деп. Анан ар бирөөбүз ошого салыштырып туруп, биз ойлонуп көрөлүчү. Жеген тамагыбыздын канчасы шектүү, канчасы арам, канчасы бирөөдөн тартып алган, канчасы бирөөнүн ызасы менен, бирөөнүн нааразычылыгы менен келген, канчасын билип билбей эле, аныктабай эле базардан алып келип жеп атканыбызды бир элестетип көрөлүчү. Ошон үчүн дуанын кабыл болуусуна эң биринчи шарт бул адал тамак болот экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте bir adam жолоочу болуп келип, мындай түрлөрү жолоочуга окшоп, колдорун асманга көтөрүп, "Я Рабб, о Кудай" деп дуа кылат. Бирок анын жегени арам болгон болсо, ичкени арамдан болгон болсо, кийгени арамдан болгон болсо, денесин азыктанган нерселер бардыгы арам болгон болсо, fa anna yustajabu lidalik. Анын дуасы кантип кабыл болот эле дейт. Бир туугандар, келиңиздер, бардыгыбыз тамактарыбызды адалдайлы, таза, адал тамак жегенге аракет кылалы, Аллага жакын бололу, дуаларыбыз кабыл болсун.